Рахмат, мен сизге эмес, мен салык кызматынын орун басарына берет элем. Нурлан Жумалиевич, жактасызда. Нурлан мырза, мага ишкерлер кайрылып атышат да, азыр деген өкмөт бизди жанагы ККМ маселеси анан бирдиктүүнүн салыкка өткөрүп атасыңар дейт. Бирок ошол эле учурда барып регистрациядан өтүп катталайлык десек, сен базада тиги эски патентиң бар экен, ошол патентиңди жокко чыгар деп, ошентип салык кызматына барган адамдарды ошентип кайрып атыштыр. Бул туура эмес да. Патент качантан бери биз патент аяктагандан кийин бүттү да. А эмнеге адамды жарандарды ошентип кайрып атышат? Кандайча? Же бул бирдеме үмүт. А бирок сүйлөшсөң анда у людей такой мындай ложный бир түшүнүк болуп калып атат да. Башка ой кетип атат да, бирдеме үмүттөнүп атышабы, үмүттөнүп отурушабы депчи. Ошол бир ошол сиздин системада иштегендерге айтып койгулачы. Переход анысы деле биздики оор болуп атат. Сиз иштеп жатасыз, өкмөт иштеп жатат, эл да көрүп атат кандай болуп атканын. Бирок ошол эле учурда мен кечирим сурайм, эмне кичине тамагым нетип калыптыр да, ооруп калыптыр да. Могу патенттерди жокко чыкты деген документиңди алып кел. Же дагы бир биягы срок өтүп кетиптир, мындай болуп кетиптир деп болбогон нерсе менен адамдарды мындай кыйнабай эле коюшсун да. Бул жөнөкөй жарандардын кайрылуу суранычы да, мен ошол бир айтып коеюн дедим да. Саламатсыздарбы? Сиз туура айтасыз. Жана патент менен иштегендер патенти бүткөндө, мөөнөтү бүткөндө эч кандай кайрылбайт да, ал деген өзү эле жабылат. А бияктан бир эле маселе болушу мүмкүн. Бул деген жанагы мамлекеттик каттоодон өтүү. Бул деген государственный регистрация жанагы жеке ишкер болуп атканда, ошону каттоодон өтүп, мамлекеттик каттоодон өткөрүш керек болот да. Жеке ишкер катарычы. Мисалы жанагы ошол катталыш үчүн эски патентиңди бар жаап кел деп айтып атышат да. Жок, андай болуш керек. Мындай жеткен билимсиздиктей болуп калып атат да. Мен да уялып кеттим да. Туура түшүндүңөр десем, эми тетиги. Анан дагы бир нерсе бар дейт. Ошол жабыш үчүн бар, мисалы Алайдан келсең, бар Алайга барып туруп по месту прописка деп жөнөтүп коюшат экен да. Бишкекте иштеп аткан адамга кыйын да, тияк жол киреси региондорго куйт экен да. Ошол документтин баарын бүтүрүш үчүн тигил бирдемеде дагы биз электрондук система, санарип системасына өттүк да. Деп анан региондорго жөнөтүп берет экен да, ошол кагаздарды алыш үчүн, анан бүтүрүш үчүн. Ошол туура эмес го деп ойлойм. Ал туура эмес, ал деген бияктан патент эмес, бул деген каттоо маселеси болуп турат да. Патент боюнча эч кандай мамиле электрондуу бир кабинетти ачкансыңар да. Ооба. Салык төлөөчүлөрдүн. Ооба. Анан ошонун ичинде иштеш керек да баары. Туура. Бирок ал аксап атат окшойт. Жок, ал деген иштеп атат, бул деген жанагы мамлекеттик каттоо, жана жеке ишке ошо кабинет аркылуу деле катталса болот анын баары. Нурлан Жумалиевич, чоң сураныч да. Эми бул деген билесиз, майда чолуп келтирип чоң неме болот да, мындай. Туура эмес түшүнүккө айланып кетет да. Ошондуктан ушул боюнча именно сиздердин ишкерлериңиздерге 4 райондогу айтып койсоңуздар, эл келгенде болбогон нерсе менен тетиги кайры бар жакка бар, билген кылалы деп жанакындай орой мамиле кылбашсын да. Анан келип ак үйдүн астына туруп алып, бизди бир-бирден кармап алып арызданып атышат. Рахмат. Жарайт. Рахмат.